Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Студияда кызматта Турсун Умар. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына болгон иш сапарын улантууда. Бүгүн мамлекет башчысы бир күндүк иш сапары менен Баткен облусуна барды. Иш сапардын алкагында президент социалдык, экономикалык тармактын объектилерине барды. Электронный деткен Президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна бир күндүк иш сапарынын алкагында Баткен шаарынын жашоочулары менен жолугушууда. Мамлекет башчысы Баткен жергесинин көйгөйлөрүн башкаларга караганда жакшы билерин айтып, миграция, жумуш орундары менен камсыз кылуу, чек араны бекемдөө, калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу, проблемаларын чечүү өз ишмердигинин артыкчылыктуу багыттары жана мамлекеттин негизги милдети экенин баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү, өлкөнүн экспорттук дараметин жогорулатуу, ирригацияны өнүктүрүү, таза сууну камсыз кылуу, стратегиялык инфраструктуралык объектилерди куруу, ипотекалык насыялоо, энергетика чөйрөсүндөгү долбоорлор, саламаттык сактоо, билим берүү, спорт тармактарындагы мамлекеттик программаларды ишке ашыруу боюнча мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу баткендиктерге айтып берди. Мамлекет башчысы жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформага, анын милдеттерине жана негизги багыттарына, коррупция менен системдүү күрөшүүнүн жүрүшүнө кеңири токтолду. Өлкөнүн тышкы саясаттагы багыты тууралуу айтып берди. Ал ошондой эле өлкөнү санариптештирүү, мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу боюнча көрүлүп жаткан чараларды өзгөчө белгиледи. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусун өнүктүрүү боюнча иштерге чек араны бекемдөө, жолдорду, ирригациялык объекттерди куруу жана башка маселелерге токтолду. Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда жепти модернизациялоодогу кылмыш ишин карооланууда. Бүгүн көбөлөр сурак берип жатат. Сотто электр станциялары ишканасынын мурунку кызматкерлери көрсөтмө берди. Ал жактоочулардын суроолоруна жооп берип жатып, жепти модернизациялоого байланыштуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковдун төрагалыгынын астында өткөн жыйындардын бирине катышкан. Бул 2013 жылдын май айында болчу. Анда Исаков Твеяны тандоо керектигин айткан. Мен Интеррао компаниясы бар экенин байкаганда Сапар Исаков алардын баасы жогору $518 миллион экен. Ал бизге туура келбейт деген. Күбөнүн айтымында Интеррао ишканасы туурасында Айбек Калиевке да билдирген. Бирок Калиев бул маселени биз чечпейбиз деп айткан. Эскерте кетсек, жепти модернизациялоо боюнча мурунку премьер-министр Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев жана энергия тармактын топ менеджерлери Салайдын Абазов жана Айбек Калиев УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал эми Ольга Лаврова үй камагына чыгарылган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик үлүшкө катыштыгы бар каржылык кредиттик мекемелердин ишмердүүлүгү боюнча жыйын өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында Айыл банк ачык акционердик коому, РСК банк кепилдик фонду, Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүктөрү боюнча маалымат угулду. Өкмөт башчы ушул жылдын 5 ай ичинде ЭДП 5,6%га өскөндүгүн баса белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиев Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун бизнес долбоорлорун жөнөкөйлөтүүнү кайра карап чыгуу керектигин баса белгиледи. Мындан тышкары аялдардын ишмердүүлүгүн колдоо жана туризм чөйрөсүндөгү объекттерди насыялоо керек. Жыйындын жүрүшүндө каржы кредиттик уюмдарга, анын ичинде Айыл банкына региондордо айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайын насыялоо ишин күчтөндүрүүнү тапшырды. РСК банк жана кепилдик фонд акционердик коомдорун капиталдаштыруу маселелерин чечүүнү тездетүүнү өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлүктү башкаруу боюнча фондуна тапшырды. Ар кандай себептерден улам өздүгүн тактаган документ ала албай жүргөн 65 атол Кыргызстандын жарандыгын алды. Демилге мамлекеттик каттоо кызматы БУ жана ЮНИСЕФ тарабынан көтөрүлгөн. Ал үчүн биргелешкен стратегияны иштеп чыккан. Максат жарандарды социалдык жактан камсыз кылуу, ар баланы каттоо жана укугун короо. Айта кетсек, 2014 жылдан тарта өлкө боюнча 13.707 жарандыгы жок атуулдар катталган. Алардын 2384-ü жашы жете элек өспүрүмдөр.
Кыргызстанда Курман айт болжолдуу түрдө 10-11 августка белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири Курман айт орозо бүткөндөн кийин 70 күндөн кийин болот. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Майрамдын аталышы араб тилинен которгондо курмандык чалуу майрамы дегенди билдирет. Бул майрамда мусулмандар кой, уй же төөнү союшуп, дастаркон даярдашып, бири-бирин коноктошот. Балага сүйүнчү алуу жеңилдеди, анткени керектүү документтер менен каражатты алуу мөөнөтү кыскарды. Ал үчүн ата-энелер калкты тейлөө кызматтарына кайрылышы керек. Сүйүнчү пулду алууда кандай шарттар талап кылынат? Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Алишер Маматжанов 3 баланын атасы, жакында эле келинчеги көз жарып, балага сүйүнчү алуу үчүн арыз жазган. 2 күндөн кийин эле банктан билдирүү келген. Бүгүн сүйүнчү пулун алып турган чагы. Бул процесс ыңгайлуу болуп калганын айтат. 3 бала болдум. Ошо биринчи жолу ошо сүйүнчүнү алып атам. Арызды ошо биринчи күнү жазгам. 2 күн ичинде кайра эле СМС жиберди мага. Келип алып кетсеңиз болот. Ошо бул банкка келип алып кеткем. Ошо баары эле жеңил өттү. Баары жакты да мага. Алишер Маматжанов сыяктуу ата-энелерге сүйүнчүнүн акысын алуу бир топ жеңилдеди. Анткени керектүү документтер кыйла кыскарган. Алар калкты тейлөө борборлоруна кайрыла алышат. Мурда төмөнкү документтер талап кылынчу. Арыз, ата-эненин паспорту, баланын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк, жашаган жеринен маалымат кат, банктан эсеп аштыруу. Эми 2 гана документ керектелет. Алар төмөнкүлөр. Арыз берген ата-эненин паспорту, андан соң банктан накталай акчаны алууга болот. Балага сүйүнчү ымыркай төрөлгөндө бир ирет берилчү акча бардык наристеге ата-энесинин турмуш шартына карабастан берилет. Ал үчүн социалдык өнүктүрүү министрлиги бир топ иштерди аткарууда. Маселен, мурда каражатты алууга 9 күн кетсе, азыр 2 эле күн талап кылынат. Борборлоштуруп банкка которуп беребиз. Алар болсо акча түшүшү менен СМС жиберишет. Ошо балага сүйүнчү алуу үчүн жарандын телефонуна күбөлүк алганы келгенде эле электрондук түрдө ошол борборду калкты тейлөө борборлорунан, маалымат киосктарынан, ЗАГС органдарынан күбөлүккө кайрылганда эле бизге электрондук арыз берип коет. Ошол замат 5 мүнөттүн ичинде ал биздин министрликке келип түшөт. Сүйүнчү пул ата-энеге бир топ жеңилдиктерди берет. Ал эми тоолуу аймактарда жашагандарга коэффициенттер кошулат. Анда 4000ден 8000ге чейинки сумма берилет. 1-июлдан баштап мына көчөкү 718 бала болду. Себептен ошо 1-июлдан биз республика боюнча коюп атабыз. Бул борборлоштурган төлөмдүчү. Буга чейин биз 3 райондо пилот кылып жүргүзгөнбүз. Бул Сверлов району, Аламедин району, Сокулов району. Ошол 3 пилот өткөзгөндөн кийин анан 1-июлдан баштап биз республика боюнча бардык төрөлгөн балдарга ошол төлөмдөрдү биз аркылуу жөнөтүп атабыз. Аталган мыйзам долбоору өкмөт тарабынан жактырылып 2018 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген. Өз кезегинде өкмөт башчы да сүйүнчү пулдун кыска аралыкта берилиши керектигин эскерткен. Социалдык коргоо системасында кызмат көрсөтүү эффективдүү, анын ичинде бардык социалдык төлөмдөрдүн даректүү болушу түндүк системасы аркылуу күчөтүлөт. Даректүүлүктү күчөтүү үчүн механизмдер оптималдаштырылат. Балага сүйүнчү төлөмдөрү жарандардан мамлекеттик каттоо кызматынын органдарына арыз түшкөндө баланын күбөлүгүн толтурууда кошо кабыл алынып тарүздөө маселеси кайра каралып жатат. Акчасын эсепке которуу тездетилген режимде ведомство аралык электрондук маалымат алмашуу аркылуу жакшыртылат. Айта кетсек, былтыркы жылы 90849 балага сүйүнчү берилсе, быйыл наристелердин саны 51411ге жеткен. Балдарга берилчү акча өлкө казынасынан каржыланат. Мерим Азимжанова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек. Жалыктар түрмөгү соңуна чыкты. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.